Bıçak vurup koydum lan. Bıçak. Bıçak vurup koydum lan. Bıçak vurup koydum lan. Bıçak vurup koydum lan. Bıçak vurdu. Ana balaga da vurdu bıçak. Ya satırıktan yeni karavatasınlar. Karavaysınlar be. Bıçaktı buna vurdurttu. Buna vurdurttu. Bıçak alıp geldiripçi buna vurdurttu. Buna bıçak koluna. Bardığın vurgan uşu. Bir şekilde duralım buna. Biz ya Semiya'da bardığın vurgan uşu. Bol. Ona Banisaka'ydakiler Banisaka. Жақсы. Партия видеоға. Ya mına karasan, kana iki yerine vurdu bunu. Тұрмайсыздар. Aka bıçak vurup koymuş. Siz tekşerirsiniz. Yok tekşermeye kadar. Kana milisiyalar var o bir yerde. Өзгөндө сот имаратынын алдында мушташ чыгып, 2 адам жаракат алды. Окуянын видеосу соц тармактарда тарап, андан бир кишинин бычак көтөрүп жүргөнүн көрүүгө болот. Облустук милиция соттук отурумга келгендердин ортосунда пикир келишпестик жаралып, мушташка айланганын билдирди. Жергиликтүү тургундардын айтымында бүгүн 22 апрелде Өзгөн районунун Баш Төбө айыл аймагына караштуу Кашка-Терек айылында айылдаштар 2ге бөлүнүп мушташып кетишкен. Анын кесепетинен 43 жана 40 жаштагы 2 жаран бычактан жараат алып ооруканага жеткирилген. Алдын ала маалымат боюнча бир жаранга 4 жолу бычак сайылган. Ага ооруканада операция жасалды. Айылдаштардын айтымында бул чыр 2025 жылы башталган. Былтыр жабыркап калгандар быйыл өч алышкан. Өзгөн районунун акими Каныбек Аппасов бул боюнча маалыматы бар экендигин, милиция кызматкерлери иш алып барып жатканын билдирди. Садыр Жапаров иш сапары менен Астана шаарына барды. Президентти Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов тосуп алды. Жапаров иш сапардын алкагында рейс пленардык сессиясына катышып, чет элдик делегациялардын башчылары менен эки жактуу жолугушууларды өткөрөт. Ошондой эле жашыл жана туруктуу технологиялар эл аралык көргөзмөсүнүн павильонуна барат. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Эду эркекче Турбатова. Улуттук коопсуздук саткынчылардын колунда бели. Аскери прокуратурасы кармалган УКМК жетекчилер менен кызматкерлердин ишин тергеп атпадыбы? Кызык, алар бири-бирин сатышып, чалма кээ чалынганы каңкууланды. Ошентип айрымдары бошоп кетишти окшойт. Эду, Вазелин камакта кала беришти. Саткынчылыктын үлгүсүн көрсөткөн УКМК кызматкерлери улуттук коопсуздукту кантип сактап жүрүшкөн. Аларга ишеним, макам берген мамлекетти тыйынчылыкта көрүшкөн эмес беле. Бирок өздүк булактардын берген маалыматына ылайык, Эду жоопкерчиликти жетекчилерине жана командасына оодарып, ошонун негизинде дагы бир катар адамдар камалыптыр. Айтылгандарга караганда, анын айланасында иш жүргүзгөн, тапшырмаларды аткарган адамдар да Эдунун айынан жоопкерчиликке тартылып, бейгүнүү адамдар азап тартууда. Натыйжада экс-кызматкерлер арасында 40 чоронун ичинде бири-бирине каршы көрсөтмө бергендер күчөп, мурда бекем көрүнгөн системасы тез эле ыдырап калыптыр. Алдыда дагы төбө чачты тик тургузган көп жагдайлар ачыкталышы мүмкүн экен. Күтүү тууралуу маалымат булагы Арыба KG сайты. Бакиевдер келишсин. Ош окуясы боюнча ачык сот өткөрүүгө чакырык жасалды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова президент Садыр Жапаровду Ош окуясы боюнча ачык элдик сот өткөрүүгө чакырды. Ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, 2010 жылкы парламенттик шайлоодо Ата журт партиясынын лидерлери Ош окуясын
аягына чыгарууга убада беришкендигин эске салды. Мен мурун да сунуштадым эле. Азыр да сунуштайм. Ош шаарында сиз кайсы күнү дейсиз, саат канчада дейсиз, кайсы жерде дейсиз, ошого бүтүндөй ошол улуттар арасындагы кандуу кагылышуудагы жабыр тарткандар келишсин. Сиз өзүңүз барып ошол 3 лидердагы Камчет Ташевта, Ахматбек Келдибековичта келсин. Убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү Роза Исаковна баш болуп ал да келсин. Ошондой эле Курманбек Бакиев, мурунку президент Бакиевтердин баары келсин. Айгүл Рыскулова деген мурунку соцзащитанын министри гуманитардык жардамды бөлүштүргөн ошол айымдар келсин дагы. Биз ачык элдик сотту өткөрөлү. Мына ошондо ким ош окуясына күнөөлүү? Ким эмне себептен ош окуясын баштады? Эмнеге кыргыз, өзбек, жөнөкөй карапайым элдин балдары курмандыкка, шейиттикке кетти? Мыкаачылык менен өлтүрүлүштү. Эмне себептен ош окуясынын аягына чыкпадыңар? Мына ушул маселенин тегерегинде гуманитардык жардам боюнча дагы маселени карап чыгалы. Чекит коелу. Айта турган сунуштарымды айттым. Ошто качан өтөт? Ош окуясы боюнча ачык элдик сот. Депутат 13 жаштагы кызды Дубайга сойкулукка сатып жиберишкенин билдирди. Эльвира Сурабалдиева ага келин кайрылып, 2015 жылы ажырашканын, 2024 жылы мурдагы кайын сиңдиси кызды алыстап калбасын деп Дубайга эс алууга алып кетүүнү суранганын айткан. Натыйжада өспүрүм сойкулук менен алектенүүгө мажбур болуп, кайткандан кийин жанын кыйган. Депутат келиндин кайын сиңдиси кызды сатууга катышкандардан батир алып, өзүнө каттатып алганын кошумчалады. Кран Бишкектин четиндеги айланма жолдогу Ивановка айылы көпүрөнү талкалап кетти. Видеонун автору көпүрө буга чейин эле урай баштап, кооптуу абалда турганын айткан. Качан тиет бизге депчи. Биздики болсо мындай тент фурал өтүп кетет. Автобустар постоянно маяк обочина менен өтүп аварийка күйгүзүп. Бишкекте арак жана баңгиге мас айдоочу кайгылуучулардан качканга аракет кылган. Субару үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу патрулдук милициянын токтотуу талабына баш ийбей, качып баратып, тротуарга чыгып кеткен. Кийин унаасын таштап, жөө качып баратып кармалган. Текшерүүдө айдоочу бир учурда алкоголь жана баңгизат колдонгону аныкталган. Унаа айып короого токтотулуп, шектүүнү айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу каралууда. Бишкекте эркек кишиден синтетикалык баңгизат жасала турган 70 килограмм тегерегинде чийки зат табылды. Маалыматка ылайык, ал Кытайдан психотроптук заттарды жана прекурсорлорду интернет дүкөн аркылуу сатуу максатында алып кирүүгө, ошондой эле баңгизат даярдоого шектелүүдө. Милициянын билдиришинче, 36 жаштагы киши Курманжан Датка көчөсүндө кармалган. УКМК менен Ички иштер министрлигинин ортосунда тирешүү жок экени айтылды. Жумгалбек Шабданбеков атайын кызмат, Ички иштер министрлиги жана прокуратура органдары биргеликте иш алып барып жаткандарын белгиледи. Ички иштер министрлиги да бул тууралуу маалымат таратып, укук коргоо органдарынын ортосундагы карама-каршылык тууралуу кептер чындыкка дал келбесин айтты. Маалыматка ылайык, кайсыл органда иштерине карабастан бардык кызматкерлер мыйзам алдында бирдей жоопкерчилик тартат. Европада фура айдап иштейм дегендерге жакшы жаңылык. Кыргызстанда эми код 95 сертификатын алуу үчүн окуу курстары ачылат. Бул документ Европада жүк жана жүргүнчү ташуу үчүн милдеттүү. Бийлик европалык компания менен келишип, курс ачууда. Окутуу айдоочунун С категориясынан качан алганына жараша 1 же 3 жумага созулат. Курсту Кыргызстанда бүткөндөр Европага барганда кошумча экзамен же окуусуз эле сертификат алса болот. Ош шаарында айдоочулук күбөлүк алып берем деп убадалап,
100 000 сом акча каражатын алдап кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу 22 апрелде шаар милициясынан билдиришти. Маалымат кылайык, шектүү 29 жаштагы жарандан айдоочулук күбөлүктү алып берүүнү убадалап, жалпысынан 100 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алган. Бирок убадасын аткарган эмес. Бул факты алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө 1997 жылы туулган жаран кармалган. Ал мурда бир нече жолу алдамчылык иштери боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Шаар милициясы жарандардан чектөөдөн жабыркагандар болсо 0509 00 00 06 номерине кайрылууга чакырат. Булак Супер KG. Амалдары ишке ашпай. УКМК Ички иштер министрлигинин 2 кызматкерин кармады. Ички иштер министрлигинин паңизатка каршы күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы жана опер кызматкери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалымат кылайык, алар пара талап кылууга жана опуз алууга шектелип колго түшүшкөн. Тагыраагы шектөөлөр Орусиянын жаранынан паңизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча иште жазаны жеңилдетүү үчүн 9 миллион рубль, 100 000 доллар талап кылышкан. Алар жашыруун ишинде далилдерди калтырбаш үчүн пара алуунун аралыктан ишке ашырылган схемасын иштеп чыгышкан. Кармалган жарандын үй бүлөсү мүлкүн сатып тапкан акча каражаттарын Орусиядан бөлүп атайын коюлган адамдардын атына катталган банктык карталарга котортуп турган. Андан кийин акча каражаттарын накталайга айландыруу жана Кыргызстан аймагында мыйзамдаштыруу үчүн үчүнчү жактар тартылган деп айтылат маалыматта. Сузакта окуучуларды сабады делген мугалим жумуштан алынды. Сузакта башталгыч класстын окуучуларына сабак учурунда кол көтөргөн мугалим 15 апрелде жумуштан алынды. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик билдирди. Маалым болгондой, окуя Благовещенка айылындагы номер 22 мектепте 25 мартта орун алган. Тасма эми гана интернет желесине тарай баштады. Окуучуларды сабады делген мугалимдин билим берүү жаатында 25 жылдык таржибасы бар экени маалым болду. Эскерте кетсек, буга чейин Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы окуя 8 апрелде болгонун билдирип, териштирүү иштери башталганын кошумчалаган. Булак Супер KG. Ысык көлгө эмне үчүн топурак төгүлүп жатат? Курулуш министрлиги түшүндүрмө берди. Блогер Эртай Исқақов тамчыда курулуш компаниялары көл жээгиндеги экологиялык талаптарды бузуп жатканын билдирип, мам органдарга видео кайрылуу жолдогон. Министрлик бул боюнча көл жээгиндеги саздак жерлерди бекемдөө максатында грунт төгүлүп жатканын, көлдү толтуруу же анын аянтын кеңейтүү пландалбаганын билдирди. Колдонулган топурак ошол эле аймактан алынган жана анын үстүнө кошумча кум төшөлөт. Бардык экологиялык талаптар сакталууда. Зыяндуу заттар колдонулган эмес. Ошондой эле аймакта учурда 5 жылдыздуу 3 пансионат курулуп жатканы, иштер тиешелүү уруксат документтеринин негизинде жүргүзүлүп жатканы айтылды. Көзөмөл иштери уланууда. Министрлик жарандарды такталбаган маалыматтарды таратпоого жана расмий булактарга гана ишенүүгө чакырды.